Кут дарагына кызыгуучулар, мына көрсөтсөм ишенбейсиңер. Ушул кут дарак апрелде тигилген 2023 жылы. Бул 2024 жылдын 6 октябры бүгүн. Карагыла 1,5 жыл ичинде карагыла канчалык. 1,5-2 жыл ичинде канчалык өсүп кеткен. Бийиктиги 7 метрден кем эмес болуп кетти. Чоң-чоң бутактап. Көпчүлүк айтат, Кыргызстанды бизде болбойт экен, өспөйт экен деп. Жок, бизде жакшы өсөт. Өспөй жаткан көчөттөрдүн негизги себеби базардан сортторун сураштырбай алгансыңар биринчиден, экинчиден уругунан өстүрүлгөн көчөттөрдү алгансыңар. Жакшы моундай көчөттөрдү таап, ушунун тамырынан өстүрүлгөн көчөт алган болсоңор, жакшы өсөт. Мен калыбын бир көрсөтүп коеюн. 2 карыш. Бул бутактап өстүргөнүм себеби тамырын күчөтүп алайын дедим. Быйыл кесишим керек эле, быйыл кескен жокмун. Келерке Кудай буйрса мартта кесем. Текшерис кылып 8-10 метрге чейин өстүрөм деген оюм бар. Мен буларды строй материал үчүн тиккем. Бутактатып жибергем себеби канчалык көп бутактаган болсо, биринчи, экинчи жылы тамыр ошончолук күчтүү болот, текшеризден кийин бийиктигине жакшы өсөт. Бизге түз бийик өскөн строй материал керек да. Ошол себептен мен буларды текшерис кылган жокмун. Бул ортосундагылар. Размери тиккениңер 4 метрге 4 метр тиккиле. Андан жакын болуп калат. Сен көрүңөр, бутактар кандай чоңоюп кетет. Бири-бирине жолто болуп жакшы өсө албай калат. Ошон үчүн 4 метрге 4 метр аралыкта тиккиле. А бул орто чендегилер, булар сатылуучу көчөттөр. Моолар. Булар 1-2 жылдан кийин буларды тикпейм. Жакшы өсө албай да калат. Мен строй материалга 4x4 размерде тигилген строй материал павлонияларды гана калтырам. Мына көчөттөр дагы сатыкка. Булар жазында сатылат, март айында заказ кабыл алам. Бийиктиги көрүңөр 2 метр. Кичинекейлери да бар, 50 сантиметрлик. Баасы 250 сомдон. Ишеничтүү, тамырынан көбөйтүлгөн жакшы сорттор. Мына көрүп атасың результат. Базарлардан алганда абайлап алгыла. Бир эле келип эле менден гана көчөт алгыла дебейм. Менен алыш шарт эмес. Калаган жериңерден алсаңар болот. Павлония жана Кут дарагына кызыгуучулар, ишенич жерден алсаңар болот. Айтып жатканым эле жаңылышып калбагыла. Жаман сортун алып алсаңар өспөй үшүк алып кете берет. Анан ыйлайсыңар. Ал өспөйт экен, алдап сатып жибериптир деп. Кут дарагы бат өсөт, строй материал абдан жакшы болот. Теректен 2 эсе бышык, курт түшпөйт. Сосна дараган 3 эсе бышык. Мен TikTokка d.k деп жазсаңар, мен сайтым бар, ошого көп видеороликтерди чыгарганмын. Ошол жерде соснанын жана Павлониянын бышыктыгы Украинада далилденген. Соснадан 3 эсе көп салмак көтөргөн. Тиксеңер эле бүт бары идеальный сразу өсүп кетет деп көрүңөр мына. Могул мисалга 3 метрде өсүп калыптыр. Кээ бирлери бат өсүп кетет, кээ бирлери кичине жайрак өсүп калат. Бул жака суу жетпей калган жерлери. Кудай буйрса, мына жазындасы 2025 текшерис кылам. Анан результатты көрөсүңөр. Ошо өтө чоң эмес плантациям бар. Келип көрсөңөр да болот. Биздин дарек Өзгөн району Мырзаке айылы. Байланыш номерлерди комментарийге жазып коем.